акы төлөнчү жолдорго азыркы учурда жанагы биринчи Чүй областындагы калктуу комуштарды айланып өтүү жолубуз бар го. ГАИден башталып, анда Кеминге чейин кетет да, 105 километр. Аны биз жөн эле акы төлөнчү кылбайбыз. Ал жерде реконструкция иштери жүрөт. Реконструкция иштеринин көлөмү 150 миллион доллардын тегерегинде да. Өзүңүздөр билесиздер, бул Дордойдон өткөндө аябай тыгындар көрбөйсүзбү? Ошол жак 6 тилкелүү жол деп пландаштырып жатабыз. Калган бөлүктөрү 4 тилкелүү болот. Анан бул жол негизи жана октук басымга 10 тоннага ылайыкташылып жасалган убагында. Азыр ошону 11,5 тоннага реконструкция кылабыз деп пландаштырып жатабыз. Азыр инвестор издеп жатабыз да, ошону акы төлөнчү жолго өткөзүш үчүн. Негизи бирок жолду баягы чет мамлекеттегидей эл аралык стандартка келтирип, аябай ыңгайлуу жол кылып жасап туруп анан акы төлөнчү болот да. Эң биринчи жол ошол болот. Андан тышкары азыр техникалык, экономикалык негиздемеси даярдалып жатат. Өзгөн шаарынын айланып өтүүчү жолу. Бул май айында, май-июнь айындарында ошо тендер жүрөт аякта.